Саламатсыңарбы кыздар, саламатсыңарбы балдар. Бүгүн бизде жаңы жомок. Апакай кыз. Илгери бир хан Апакай аттуу кызы менен жашаптыр. Ал аялы өлгөндөн кийин экинчи жолу абдан мең сиңип бой көтөргөн кардуу аялга үйлөнөт. Ал ханышанын сыйкырдуу күзгүсү болуп, дүйнөдө андан сулуу эч ким жок деп айтчу экен. Ошол мезгилдерде Апакай да чоңоюп жакшынакай кыз болуп келаткан. Бир күнү күзгү ханышага: "Сен сулуусуң, бирок Апакай сенден да сулуу" дейт. Муну уккан ханышанын ичи күйүп кетет. Өзүнүн кызматкерин чакырып алып, Апакайды токойго алып барып өлтүрүүгө буйрук берет. Кызматкер кызды токойго алып келип, бирок аны аяп кое берет да эч качан хан сарайга кайтып келбе деп эскертет. Апакай токойго далай жолу баскандан кийин кичинекей үйгө туш келет. Кыз үйгө кирсе, эч ким жок болот. Ал ушунчалык чарчагандыктан керөөткө жатып алып уктап калат. Ал үйдө 7 эрге-жел жашачу. Алар үйгө кечинде гана кайтып келишчү. Эртеси күнү Апакай ойгонуп кетип, эрге-желдерди көрүп чочуп кетет. Бирок алар ага: "Апакай, биз сага абдан кубанычтабыз. Биздин үйдө канча кааласаң жашай бер" дешет. Бир күнү сыйкырдуу күзгү ханышага Апакай токойдо эрге-желдер менен жашайт жана ал мурункудай эле баарынан сулуу экендигин айтат. Ханыша дагы жинденет. Ал кедей кемпирдин кийимин кийип алып, токойго барып, эрге-желдердин үйүн таап: "Кызым, ушул бышкан алманы же, ал абдан даамдуу" деп кызга ууланган алманы берет. Апакай алманы бир тиштеп алып, ээси ооп жерге кулап түшөт. Эрге-желдер үйгө кайтып келишип, байкуш Апакайды көрүп ыйлап жиберишет. Бактыга жараша ошол маалда ханзаада ошол жерден өтүп бара жаткан болот. Ал кыздын сулуулугун көрүп суктанганына чыдабай аны өөп жиберет. Ошол замат таң каларлык иш болот. Апакай тирилип кетет. Ханыша кайра кемпирге айланып, ханга чындыкты айтып, күнөөсүн мойнуна алат. Аны хан сарайдан хан кууп жиберет. Апакай ханзаадага күйөөгө чыгып, алар бирге узак жана бактылуу жашашат. Ошондой балдар. Сонун жомок бекен? Эмкиде башка жомок айтып берем. Жакшы туругула.